Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде диалог программасы жана мен Сүйүта Соорубаева. Ал эми бүгүн биз адаттагыдай сиздер менен түз эфирдебиз. Андыктан биздин түз эфирдеги телефондор иштеп жатат. Эсиңизге сала кетейин: 5-27-39. Ал эми мына ушул сааттарда бизнес студияга сиздер менен түз байланышта баарлашууга келген коногубузду тааныштырып кетип уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президентине талапкер, Мекен ынтымагы партиясынан чыккан талапкер Темирбек Асанбеков бүгүнкү бизнес студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ушул кечиңиз менен ош жергезине кош келипсиз, студиябызга да кош келипсиз. Мына үгүт иштери жүрүп, салттуу суроодон баштайын. Бүгүнкү берүүбүздө бардык эле талапкерлер мына ушул биздин майданга келип, өздөрүнүн программалары менен тааныштырып жатат. Анан сизге да бир салттуу суроо менен баштагым келип жатат. Үгүт иштери кандай жүрүп жатат? Кайсыл жерден баштадыңыз? Эми ар бир эле талапкер ырымдап бир жерден баштап атпайбы? Сиз да ошондой баштадыңызбы? Мен мунусунда бир аз башкачараак баштадым. Өзүм чет мамлекетте башка тажрыйбаны алып койгом. Эң биринчи ушу шайлоо үгүтүнүн негизинде элге маалымат жеткизүү. Маалыматты ар кандай жолу бар. Чыңгыз хан мурда ат минип чаптырып жиберчү экен. Бүгүнкү күнү жүзүп тургандай студия, телевизионный компаниялар бар. Өзү айтканда жана маалымат жагындагы кагаз жүзүндөгү маалыматтар бар. Андан кийин өзүбүздүн жана партиянын мүчөлөрү бар. Ошонун негизинде мен бир сыйра карап чыксам, 70-80% эл ушул маалыматты телевизор аркылуу кабыл алат экен. Ошо телевизор информация жагына көбүрөөк мен иштин негизин койдум. Массалык маалымат каражаттары менен көбүрөөк кызматташайын дедиңиз. Анан дагы бир суроо, салттуу болсун бул дагы. Ар бир эле адам бир жогорку бийликке, тепкичке бир кандайдыр бир максат үчүн, кандайдыр бир маселени чечүү үчүн барышат. А сиздин президенттикке барууңуздун башкы максаты эмнеде? Эми максат бул жарым жетишкендик деп коет. Максатың эмне үчүн? Кыргыз элинде айтып калат, максатың бул жарым жетишкенде деп. Мен биринчи чет өлкөдө жүрүп, мусапирлардын тагдырын көрүп, экономиканын иштеп атканын көрүп, дүйнөлүк саясий жактан адашканыбызды көрүп туруп, бул жагына тажрыйбаңды таянып туруп, билип туруп, колуңан келген үлүшүңдү кошпосоң, келген кыргызга болгон парзыңды койбосоң, кийин өзүң өкүнүп каласың деп саясатка аралашууга өзүм муктаж болдум. Былтыр ошонун негизинде чет өлкөдө жүрсөм да, саясий тажрыйбам жок болсо да, терең ой менен ушу болгон чет өлкөдө тажрыйбамды кошоюн деп парламенттик шайлоого катышып, андан бери партиямды түптөдүм. Эмне үчүн партияны түптөдүм? Өкмөт парламенттик шайлоодон өткөндөн кийин эгер өзүнүн ишин алып кете алса, ошону колдоп берейин. Алып кете албаса, ошо бийликтин бутагына өзүмдүн максатымды коюп, ошо бийликтин бутагы менен реформа башталган бир чоң саясаттын жолун түзүүгө аракет кылайын деп жана талапкеримди коюп чыктым. Аны айтсаңыз, былтыр дагы мына ушул эле убактарда көз жолугушуп, ушул Мекен ынтымагы парламенттик шайлоого барды. Эгерде жеңип чыкса, кандай ийгиликтерди арттыра алат деген бир суроолордун үстүндө көз ой бөлүштүк эле. Анан айтсаңыз, мына ошол сиздердин партия жаш болсо дагы, алгач ирет ушундай саясий кампанияга катышып жатса дагы, жакшы эле пайыздык көрсөткүчкө жетиштиңиздер да. Негизи ошол парламенттик шайлоодогу сиздерге сабак болуп бердиби? Рахмат, жакшы суроо. Чоң сабак болуп берди. Мен айтпадымбы, келатканда тажрыйбам да жок болчу, өзүм жаныма турган партиянын мүчөлөрү да мурда жок болчу. Мен ошонун негизинде партияны аз күндүн ичинде топтодум. Ошо топтогон 120 депутаттын 115-ин биринчи жолу көрүп отургам. Эми өзүм баягы элдин мүнөзүн көптөн бери карым катнаш болуп жүргөн деген көп түшүнүгүм жок болчу. Өзүм Куранга да таянса да ишенип, айткан сөздөрүнө ишенип, ошо 120 депутатты топтоп элдин астына чыктым. Бирок мен өзүм ошо шайлоонун астына бараарда соцопрос кылгам. Элдин жүзү таза жаңы адамдарды күтүп атканын билгем. Бирок ошо тажрыйбам жок туруп парламентке барсам, ката кетип каларын да билип, саясаттын биринчи жолун ачып таанып алайын деп ошо саясатка катышкам. Ошол максатымды эч ким эле түшүнгөн эмес. Мен ошонун негизинде бир жума кечигип чыккам. Дебатка бир күн калганда менин биринчи максатым элге саясат аркылуу таанылуу керек болчу. Бул таанылуу жагын өзүм 9-чу болуп элге жетишкиде өзүм максатыма жеттим. Саясат сизди тандады же сиз саясатты тандадыңызбы? Эми бул эки тараптан. Коомдо өзү улам-улам каталып кеткен сайын саясатчылардын кылган иштерин көрүп, өзү коомдо аң сезим көтөрүлүп келатат. Ошол мезгилде мен да чет өлкөдөн ошо коомдун кыйналып турган кадам экөө бир келишти. Аны айтсаңыз, мына сиз айтып атпайсызбы, саясатка өзүмдү сыноо үчүн, өзүмдүн дараметимди көрсөтүш үчүн келдим депчи. Саясат сизди элестеткендей экен? Башында башкача элестеткем. Азыр ушунчалык коом оорул экен мен көп түшүнгөн эмесмин. 20 жылдын ичинде ошо саясат аралашып, элдин да бир аз пейили ошо туура эмес жолго салган, бузула түшүп, ишеними кетип калган. Мен ойлоп атам, ошол кыйынчылыктан чыгаш үчүн азыр көп
катуу абалдагы терең ойдогу чоң жумуштар менен гана араң чыга алабыз. Былтыркы жылы парламенттик шайлоого баратканда бир топ жакшы ойлорду билдирдиңиз эле, бирок баягы шайлоо бүтүп парламент куралгандан кийин мемлекеттик мекен ынтымагынын эмне кылып атат, кандай иштер аткарып атат, кайда жүрөт такырга баруу жок болуп калды. Же бул саясий кампанияда гана чыгып кала турган партиябы? Жок, бул мен өзүм айтпадымбы, бул коомдук иш аябай маанилүү, эртең элдин тагдырын чече турган иш. Ошонун негизинде мен мурда тажрыйба болгондон кийин ушул чоң ишти баштаганда партия эмне экенин изилдеп чыгышым керек болчу. Партия бул жөн-жөн эле түзүлө бербейт да. Адамдын баары ушу биргерде жанагы идеологиялык, экономикалык программасы болуш керек. Партияга эл мен үчүн деп өтпөй, ошо программанын негизинде мамлекеттин келечегин кандай мамлекет түзөбүз, экономиканын негизин ошо иш менен камсыз болобу, биздин мамлекет эртең жана коомдук байлык көбөйүп, дүйнөлүк сооданын ичинде татыктуу кадыр баркысы ачылат деген кагазды иштеп чыгыш керек болчу. Ошонун негизинде мен иштеп чыгып партияны түптөдүм. Анын үстүнө көп элге чыкпаганын негизи да бар. Биздин конституцияны жакшылап карап көрсөм, ошонун негизинде биз бир гана партия ошо түзүү негизинде иштегенге уксат экен. Жөндөн жөн чыга берсем, өзүңүз билесиңер, көпчүлүк ушу саясаттын ичинде жана чегине жетпей, максатына жетпей жоголуп кетиши мүмкүн. Бул чоң жумушка мага убакыт керек болду. Бул бир жак тарабы. Бүгүнкү күнү ошонун натыйжасы 30 миңден ашык партиянын мүчөлөрү бар. Аны партияга өткөндөр мен үчүн эмес, ошо мен жазган кагаздын программанын негизинде кирип атышат. Бул биринчи мамилеси. Экинчиси, мен өзүм бийликке бараардын ордунда биз билишибиз керек, барарын барып алып, ошо айтып аткан сөзүбүздү кантип ишке ашыра алабыз. Ошонун негизинде чет өлкөлүк экономикалык форумдарга катыштым. Жана биздин тышкы саясатта болгон милдеттерибизди кантип чечебиз, ошонун негизинде саясатчылар менен жолуктум. Мунун негизинде көп убакыт мага керек болду. Бир жыл бат өтө экен, үстүнө бул аябай мазмундуу чоң кагаздын негизинде жазылган кагаздар. Андан кийинки эң эле биринчи максатым коомдун аң сезимин өзгөртпөйүнчө биз бул кыйынчылыктан, туңгуюктан чыга албайбыз. Ошонун негизинде коомчулуктун аң сезимин ойготоюн деп, өзүмдүн ой жүгүртүм негизинде, өзүмдүн болгон экономикалык түшүнүгүм негизинде китеп жазып чыктым. Ал китепти бүгүн ушу маалымат кылып элге таратып берип, коом жардам берсе деп сурайт элем. Рахмат, мына биздин түз байланыштабыз, эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле бизге 52739 номерин терип бизге байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Мына ушул суроо көп эле берилет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштей турган иш жок, баардыгы чет өлкөгө агылып кетип атпайбы, өзгөчө Россияга, Казакстанга. Эгерде президент болуп калсаңыз, ошолорго кандай чара колдонот элеңиз деген суроосу болду. Рахмат, жакшы суроо айттыңыз. Менин эң биринчи максатым мына ушул маселенин негизинде саясатка келип катышкам. Кыргыздар айтып коет, босогодон чыкканда мусапыр деп. Өзүм ошо мусапырчылыктан баштап чет өлкөгө кетип, кийин бутума туруп, ошо биздин жанагы сыртка кетип аткан экономика иштете турган тың жаш балдардын кетип атканын көрүп, биздин мамлекеттин тагдырына пычак салган, ошо биздин мамлекеттин келечеги жоголорун көрүп туруп саясатка аралаштым. Аларды алып келиштин бир гана жолу бар. Биздин мурдагы госпландан бери келген экономиканын деңгээлине кайра чыгарып, ошо иш каражат негизиндеги өндүрүштөрдү ачып, ошо өндүрүштүн ачына элге татыктуу жумуш берген ишканаларды ачканда гана ошо балдар кайра келет. Бул мигранттар кайдан чыкты? Ооруга биринчи диагноз коет. Мигранттар экономиканын жогунан чыкты. Экономика эмне үчүн жок болду? Экономика жана саясаттын туура эмес багытта жүрүп, экономиканын стратегиялык өнүгүшүн таппагандыктан. Мына ушунун баарын биздин бийликтин бутактарынын туура эмес жолдо 20 жылдан бери элди адаштырып, мына бүгүнкү күнү кыйын туңгуюкка такап келгендиктен. Мен ойлоп атам, ушу коомдун башын бириктирип, кайра саясаттын башка жолуна түшүп реформа кылбасак, эч качан биздин жарандарды алып келе албайбыз. Күндөн күнгө жумуш издеп, оокат издеп, Кыргызстандын келечегине пычакта калып калышы мүмкүн. Ар бир эле ушул жогорку постко бараткан талапкерлердин программасында ушул экономикалык өнүгүү боюнча дагы бир топ беренелери бар да. Сиздин ушул экономиканы кантип көтөрөм деген бир ой чабытыңыз бар? Экономиканы баары эле айтат эми. Мен атайлап кеч чыгып атам, байкайын дегем, ушу жарандар эмне деп айтат деп. Бирөөсү келип айтат, экономиканы оңдойм деп, бирөөсү айтат, коррупцияны жоготом деп. Орусча бир жакшы сөз бар. Сколько не говори, халва во рту слаще не станет деп. Ооруган кишиге тамак алып келсең да ички келбейт, ичкиси келбейт. Биздин коом оорулуу болуп турат. Анткени саясаттык туруктуулук келбесе, бизге эч качан ишеним келбейт. Ишеним келбесе, каражат келбейт. Каражат келбесе, өндүрүштөр ачылып, экономиканын башы ачылбайт. Ошондуктан мен өзүм экономист катары эле жүрө берсем болмок. Биринчи себептен жанакы биздин саясаттын башын
туура элдин коомдук байлыкты, Кыргызстандын тагдырын чече турган жолго салышыбыз керек. Рахмат, бизде дагы телефондук байланышта теле көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл ала берсек. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду атсаңыз болот. Мен суроо берейин деп жатырмын. Мен Кадамжай районунан болом, Баткен областынан. Бул бизде Тажикстан, Өзбекстан чегаралары бар да. Ошол чегаралары вообще жакшы каралбай келет да. Өтүп калсаңыз президентке ушул жолу кандай чегаралар көрөт элеңиз? Рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү, чегара маселеси. Рахмат. Аябай маанилүү суроо. Мен эми асыл эле бүгүн Кызыл Кыядан, Баткен жактан келдим. Чегара жагы эмне үчүн ушундай маселе келип такалып калды? Мен мурда 20 жылдын башын, саясаттын башын карап келсем, кошуна өлкөнүн жетекчилери, мисалы үчүн Ислам Каримов бул өзү госпланда иштеп жүргөн, жетекчи болуп жүргөн киши келген. Кошуна Казакстан элине Нурсултан Абишевич бул өзү исполкомду башкарып жүргөн, саясатка аралашып жүргөн кишилер келген. Бизге келген жетекчилер Кыргыздын тагдырына жараша мамлекет башкаруу деңгээлиндеги ой жүгүртүүсүн кыскасын айынан мына бүгүнкү туура эмес чечимдердин астынан чегарабыз мына ушу туура эмес чечимде турат. Мунун бир гана жолу бар. Жанагы саясат туруктукка алып келип бекилгенде, ошо элдин ишенимин алган саясатчылар бир ынтымак менен, ынтымак жок үйдө ырыскы жок дейт. Ошол ырыскы сүңгүрөшкөн жакшы мекенчил, өзүнүн кыргыз элинин тагдырын ойлогон саясатчылар, ой жүгүртүүсү деңгээлиси ошо мамлекет деңгээлде болгон адамдар эртең ошо кошуна элдин саясий жетекчилери менен чогулуп туруп, жанагы ички талаптын негизинде жана чегаралардын калыбына келтирүүгө чоң саясий күрөштү жүргүзүш керек. Антпесек бул эч качан айта берсек оңолбойт. Мен ойлоп атам, биринчи кадамыбыз жана Сыңган Кылыч айткандай өзүбүздүн ички саясий туруктуулугубуз, экинчи кадамыбыз тышкы саясаттагы жана чегара мамилесин, тышкы министрликтөө ишиндеги чоң маалыматтуу иштерди кадам шилтеп, акырындан жана Аксакал айткан иштерди түздөш керек. Өзүңүз ушу Кыргызстандагы биздин чектешкен аймактарга барып көрдүңүзбү? Жөнөкөй жаран катары, мисалы үчүн Казакстан менен теги чүйдүн ортосундагы чегарадан өттүңүзбү? Же Баткен менен теги чегаралашкан мамлекеттер өтүп көрдүңүзбү? Ошол жерде тоскоолдуктар бүгүнкү күндө карапайым элди чындыгында эле эсип салды да. Өзүңүз көзүңүз менен көрдүңүзбү ошол жерге барып? Мен көрмөктүүсүн башыман өткөздүм. Мен былтыркы келип жарандык алгандан кийин жөнөкөй жарандар алганда өзүм коомдук ишке аралашып, андан да кыйынчылыктар катуу такалдым. Чегара өтүп атканда сумкаларын көтөргөн, жүктөрүн көтөргөн, ыйлап уркураган эжекей карындаштарды көрдүм. Бул адам сапатын кетирген ушунчалык кыйнаган нерсе. Бүт дүйнөдө Европа адамдары биригип чегараларын ачып атат. Биз болсо мына ушу саясаттын туруктуулугун жогунан элдин баары биздин коркуп, чүнчүп чегараларын жаап, карапайым элди ушул кыйын тозокко алып келдик. Мен ойлоп атам, саясатчылар ушунун маанисин аябай түшүнүш керек. Эл жок болсо мамлекет жок болот. Ошо чегарадагы кыйынчылыктарга карабай, өзүмдүн бир тууган кыргыз элим өзлөрүнүн болгон жүктөрүн көтөрүп Кыргызстандан качып кетип атышат. Мына акыркы эле бир жылдын ичинде экономикасы өскөнүн эч натыйжасы жок. 60 000 бала миграцияга кетти. Бул аябай коркунучтуу абал деп айтсам. Анан ушул аймактар жөнүндө сүйлөшүп калалы. Бүгүнкү күндө сиз өзүңүз жакшы билесиз. Ошол чет өлкөдө жашап, кыргыздын баардыгы ошол мигрант болуп азыр Москвада жүрбөйбү турбайбы? Россиянын бир топ областтарында жүрөт да. Анан мына ошол жаштарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча албетте айыл жериндагы жашоо деңгээлин көтөрүш керек да. Бүгүнкү күндө айыл жерлери кароосуз калып кетти. Мына сиз өзүңүздүн практикада эл менен барып жолугушканда кайсыл айылга барып өзүңүздүн зээниңизге кийген учурлар болду? Эми айылдарда көп жерлерге бардым. Эми Нарындыкка да бардым, Таласка да бардым. Мына азыр айтпадым, жаңы эле Баткенден келдим деп. Мен азыр эми акыркы келаткан жолумду айтайын, бут Баткенде келсем, мурда Баткенде жана Баткен бут кийим чыгарчу ишканалар болгон. Баткенде жана сүлүкүдөн башка чоң таш көмүр пласттары болгон. Андан башка жана газохранилиштер болгон. Ушунун баары Союз убагындагынын баары өндүрүштөрүн баары талкаланып бүткөн. Эмне үчүн ошо өндүрүштөр талкаланганы, ошо аймакта иштеген адамдардын баары иш менен камсыз болгон. Азыр ошол жумуш жоктун айынан балдардын баары шаар кечесине соода жагын өтүп, айылдар, жер аймактар бош калган. Мунун бир гана жолу бар. Өнүккөн мамлекеттердин, Америкада да ушунча өнүккөн, Европада ушунча өнүккөн, ошо жергиликтүү аймактарга жол салып, шарт түзүп, ошол жака элди ошол жерге алып барганга бир өкмөттүн өзү бир саясий иши болуш керек. Антпесе урушсаң да, мактасаң да барбайт, балык терең жерде иштейт дейт. Шаарда өскөн бала айылга барбайт. Ошол айылга элге шарт түзүш керек биринчи очередь. Азыр бизде телефондук байланыш бар экен, анан ошол улайда менде суроо бар. Азыр теле көрүшүн кабыл ала берсек. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду кыска нуска берсеңиз. Менин атым Чолпон, Каралжадан болом. Мен суроо берейин дедим эле. Келечекте Кыргызстанга
күйүндө президент боло аласызбы деп. Кыргызстанга эмне дейт? Кайталап койсо. Күйүмдүү президент боло аласызбы дейт. Андашым, рахмат ушу суроо бергениңизге. Мен өзүм байкап турсаңыз керек, ушу 20 жылдын ичинде 1 миллионго жакын биздин жарандар, биздин карындаш инилер кетиптир. Мен ошо жарандардын биримин. Биринчи жолу болуп, ошо туруктуу турмушумду, туруктуу өндүрүштөрдүн баарын таштап, кыргыз деген намысым ойгонуп, элдин баары барба десе да болбой, былтыркы шайлоого келип, өзүмдүн мээнетимди тапкан, каражатымды кетиргенден коркпой башымды келип сайдым. Менин гана бир максатым бар. Ушу кыргыз элим кадыр баркын оңдоп, эки жака шордук, кордук көрбөй, ушу келсе дейм. Мына максатым ушул. Башымды да сайып, акылымды да айтып, коомдун аң сезимин көтөрүп, Кыргызстанды татыктуу жолго салганга аракет кылам. Анан ушул жерден дагы бир суроо бергим келет. Жаштар деп калдыңыз. Баягы сизди ушул жактан келип саясатка аралашууга эмне түрткү болгонун айттыңыз. Бирок эмнегедир өткөн жылкы партиялаштарыңыздын арасында көптөгөн пикир келишпестиктер болуп калды. Азыр ушул партиялаштарыңыздар сиздердин катарыңыздарда барбы? Мен өзүм ачык түз айтайын, партиянын ичинде кеткендер да бар, калгандар да бар. Мен эми бирөөнү күнөөлөгөндү жаман көрөм. Ал мен өзүмдүн мурда саясий тажрыйбамдын жоктугунан да болсо керек. Кыргызда бар, жакшы уккуң келсе жаман айтпа деп. Мен ойлойм, кээ бир таарынгандар маалымат берип да мени жамандап жүрүштү. Мен ойлоп атам, мунун баары ушу саясаттын жана турмуштун кыйынчылыгынан келди. Баардыгы ушу саясатты келерде ушу акча тапканга көнгөнбүз, өзүнүн терең маанисин түшүнгөн эмеспиз. Мен азыр бара-бара кийин жанагы айткан сөздөрүмдүн маанисин эл ошо иш жүзүндө түшүнө баштайт. Мен ойлоп атам, акыры чындык келет. Чындыктын негизинде менден ким түшүнбөй, ким туура эмес таарынып калса, бара-бара өзүм менен келишим келип, бири-бирибизден кечирим сурап, партия эмес, жалпы кыргыз элинин башын бириктиргенге өзүм күчүм жетерине ишенип турам. Анан келиңиз дагы бир жаштар туурасында сүйлөшөлү. Бүгүнкү күндө мына көп эле талапкерлер ушул жаштардын бүгүнкү күндө башка багытка агып бараткандыгын кабатырланып көп эле ойлорун айтышат да. Мына эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, жаштарды кантип жумуш менен камсыз кылып, аларды кантип билим берип, алардын ушул дүйнө таанымын кеңейтүүгө жаштарга кандай шарттар түзүп бере алат элеңиз? Жаштарга азыр партиялардын көпчүлүгү эле ээрчитип алып, сен чиновник болосуң, сен мындай болосуң деп көпчүлүгүн адаштырып ишти. Мен эми мисал кылып кетейин көп өнүккөн мамлекеттерди. Жана мен айтпадымбы, саясаттын башы бириктирсе экономиканын башы ачылат деп. Экономиканын башы ачылганда бизге баягы көп каражат, чындык келе баштайт. Чындык келсе, экономиканын жолу көп. Жада калса, мына биз Ош чергесинде турабыз. Бир туугандарым айтып кетейин, Ош өзү 3000 жыл болгон тарыхы бар. Бул да экономиканын башындагы бир чоң байлык. Биздин суу самыр да байлык, биздин ысык көл да байлык. Мына ошолорду көргөнү келген адамдарга инфраструктура деп коет, жана аэропортторду, жолдорду оңдоп, ишкана кылган чоң шарттар түзүш керек. Бул мамлекеттик жанагы өнүгүү программасынын негизинде жазылат. Ошону иштете турган жаштарды тарбиялап, билим берип, ошол жумуштарга салышыбыз керек. Мунун мисалы жөнөкөй кылып түшүндүрсөм, илгери биз агрардык өлкө болуп, миңдеген аянттарды тамеки сээп, пахта сээп, ошонун негизинде бизге агрономдор, зоотехниктер болчу. Институт бүткөн балдар ош жерге экономиканын талабына жараша иш менен камсыз болчу. Бүгүнкү күнү экономиканын жоктугунан биздин жаштар ошо окуу мекемелерин бүткөндө көчөдө калып калышат. Айласынан саясатты аралаштырган биздин акылман кишилер ары бери шайлоонун астында ээрчитип, жаштардын баарын пейилин бузду. Мен ойлоп атам, жаштардан суранарым, чыдагыла, силер келечегиңер Кыргызстандын келечеги. Силердин колуңарда, эгер жаш муундардын аң сезимин ойготуп, жана өзүңөр кошулуп жардам бербесеңер, мен да жалгыз эч нерсе кыла албайм. Менин азыр ишенгеним ушу жаштар. Рахмат, бизде телегөрүүчү бар экен, кабыл ала берсек. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Жалалбаттан чыгып. Мен ошол Бишкекте сиздин уктум эле программа жөнүндө. Анан сиздин кандидаттардын арасынан бир жаңыча ойлонгон киши экенсиз, өзгөчө. Анан бир нерсени билгим келет да, эгерде сиз президент болуп калсаңыз, Кудай тилеп, Кудай каалап, анан бир жылдан кийин биз Кыргызстанды кандай элестете алабыз? Ошону жакшы айтып бере аласыз. Рахмат сурооңузга. Бардык азыр көп айтып атат. Биринчи максатта менин ошо бийликке жетиштүү эмес. Ошо бийликтин бир реформалга турган бутагына жетишкенде
бул элдин чын эле батасы менен жетиш керек. Эгер элдин батасы менен жетпесек, бийлик эч качан ишеним туруктуу болбой, 1 жыл эмес 6 айда ошо бийлик эртең кулап калышы мүмкүн. Эгерде ошо чын эле элдин колдоосу менен, элдин ишеними менен келсек, жана 20 жылдан бери болгон каталарды элге ачык айтып, кагалайын элим, эртең мына биздин бюджеттин карыздары ушунча көп болуп аткан негизинде социалдык өзгө милдеттерди ала албайбыз. Биз аяк башыбызды чогултуп алалы. Илгери Англияда болуп, Германияда болуп, баарыбыз намыскөй Южный Кореяда болуп, жаштарга кайрылып, бир аз белиңерди буйлагыла. Жана экономиканын стратегиялык аймактагы ээлеп алган кожоюндардын ревизиясын өткөзүп алалы. Коомдук байлыкты топтоп алалы деп 1 жылдын ичинде бийликтердин ортосунда чоң күрөш болот. Мен ойлоп атам, президенттик келер менен 3 указ жетиштүү. Биринчи указыбыз жанагы акыйкат сотун алып келип, ага президентте жөнөкөй жаранда баш ийгендей кылып, Кыргызстандын ичине акыйкатты алып келиш керек. Болбосо бизге эч качан ишеним келбейт. Экинчи указыбыз жана маалымат берип турган биздин журналист адамдарга, биздин адистерге чын эле эркиндик бериш керек. Аны жанагы каражат жагында да бюджетте каралыш керек. Бизге ачык саясат керек. Ачык саясат болбосо эл эч качан ишенбейт. Бизде эл астында саясатчылар ишенимин жоготуп ийген. Муну ачык саясат түшүнгөн адамдар чыдап берет. Үчүнчү указыбыз ошо коомдук байлыкка келген биздин жетекчилер, президент болобу, премьер болобу, бир гана коомдук байлыктын үстүндө гана иштеш керек. Жеке байлык менен иштегенди токтотуш керек. Анткени кыргыз эли болгон ата бабасынан калган коомдук байлыкты тагдырын берди. Ошол байлыктын негизин көбөйтүп, жанагы биз алып келаткан мектепке, окуучу жайларына, медицина аймактарына, чек ара кайтарган офицерлер жагына ошонун коомдук байлыгын көбөйтүп, элге үлгү көрсөтпөсөк, эч качан Кыргызстан ушу туңгуктан чыга албайт. Мен ойлойм, 1 жылдын ичинде бийликтин бутактарынын ичиндеги келишимди бүтүрөбүз. Рахмат, татыктуу жооп ала алдык окшойт. Дагы бизде телефондук байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, урматтуу эле көрүүчү? Саламатсызбы. Сурооңузду жазсаңыз болот. Менин суроом, азыр күндө көпчүлүк президентти аттап ачпайбы? Ошолордун ичинен бир эле суроо. Президентте кандай өзгөчөлүк болуш керек жөнөкөй адамдардан? Ачык айтып берейин, президенттик деген бул ар кайсы мамлекеттин ошончолук адам ресурсунун ичиндеги ошонун тагдырын чече турган акыл көлөмү болуш керек. Эми биз айтабыз, бай киши болсо эле президент болот деп. Бай киши кээде спортсмен деле бай киши болуп кетишмек, талантына жараша. Бирок ошо саясатка барган киши элди башкарып келген киши. Ошо элди башкарган аймактын көлөмүндө иштеп келген киши, чоң стратегиялык чечимди маанисин түшүнө турган киши келиш керек. Мына ошондо гана ошол адам татыктуу болуп, өзүнүн кыла турган ишинин максатын, негизин түшүнөт. Келе жаткан адам байлык же бийлик деп келбей, ошо элдин сыйы үчүн келиш керек. А элдин сыйын бир гана коомдук жашоо турмушунун деңгээлин көтөрүп гана аласың. А сыйына жеткен адамга мүлктүн да кереги жок. Барган жериңде той болот. Азыр сиз айтып кеттиңиз, мындай жетекчилик кызматтарда иштеген, саясатка аралашкан адам президент болуш керек деп. А негизи өзүңүздүн эмгек тажрыйбаңызда канча сандагы адамдардан турган жамааттар жетектедиңиз? Мен анда бирөөнү мисал албай өзүмдүн болгон иштерим жөнүндө бир аз отчет берип кетейин. Мен өзүм Москвада окууну бүткөндөн кийин ар ким эле бар тажрыйба жок да. Кичинекей көлөмдүү ишканадан баштаганбыз, өзүм үй бүлө менен. Андан кийин улам тажрыйбамды көбөйтүп отуруп, чет өлкөгө барып тажрыйба алып, ошонун ишенин негизинде мен башкарган имараттардын жана ишканалардын деңгээли көбөйтө берген. Акыркы жылдары мен өзүм 5-6 миң иштеген чет өлкөнүн чоң каражат деңгээлиндеги ишканаларын башкаргам. Бул дагы адам ресурсу менен иштеген жумуш болот. Каражаттын башкарган ошо ишкананын көлөмү биздин республиканын бюджетиндей болчу. Мен ойлоп атам, ошол акылыбыз биздин жанакы коомдук иштин экономикалык тарабын туура чечкенге мүмкүнчүлүгүм жетет деп өзүм баа берип, мына бүгүнкү күнү саясатка катышып отурам. Рахмат жооңузга. Бизде дагы телефондук чалуудан бир суроо ташташкан экен. Мекен ынтымагы партиясына кантип мүчө болсок болот? Толук айтып берсеңиз. Жалал Абадтан бизге суроосун таштаптыр. Жакшы суроо. Мекен ынтымагына менин суранарым Темирбек үчүн деп кирбей, жана биздин берген саясий партиянын ичиндеги программасын, кыргыздын элин бириктире турган идеологиясынын мазмунун туура түшүнүп, ошонун негизинде ой пикириңиз туура келсе, биздин партиянын мүчөлөрүнөн өзүңүздүн кыскача экзамениңизди берип, түшүнүгүңүз жөнүндө акыл оюңузду айтып берип, ошол ой пикириңиз туура болсо, сизди ар кайым биздин партиянын ячейкалери кабыл алат. Жалал Абадта да бар,
Бишкекте да бар, мекен ынтымагы имараттарына райондордо ачылган. Ошонун негизинде барсаңар ар дайым силерди тосуп алат. Анан дагы бир суроо ушул жерден айткым келип жатат. Бүгүнкү күндө биз жакшы билесиз, азыркы күндө биздин башкаруу тутумубуз өзгөрбөдүбү? Парламенттик мамлекетте жашап жатабыз да. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, көп эле азыр президент талапкерлер мына ушул башкарууну, ушул азыркы жашап жаткан жактырбай көпчүлүгү президенттик, күчтүү президенттик анан парламенттик башкаруу болсун дейт. Анан анын артында биздин дагы ашмалтай чыккан конституциясы кайра өзгөрүүгө дуушар болот. Азыркы күндө конституция сиз өзүңүз канааттанасызбы? Эгерде президент болуп калсаңыз, конституцияны өзгөртүүгө барасызбы, барбайсызбы деген суроо болот. Мен анда айтып кетейин, азыркы конституцияда былтыр парламенттик шайлоо болбоду. Ошо парламенттик шайлоодо эми канча партия канчалык убадасын берип чуркады. Ошонун негизин карап туруп, мен конституцияны жакшылап окуп чыккан. Ошонун негизинде конституцияда жазылып турган 5-статьясында 84-бөлүмүндө коалициялык өкмөттү партиялар түзө алат. 88-статьясында жазылган ушул коалициялардын негизиндеги премьер-министр өзү жеке жоопкерчилик менен чече алат деп. Бул ошол бөлүмү ошо укук коргоо тарабында жакшылап түшүндүрсөк, өзү кабинет министрди жанагы өзү ачып, элдин астында программасын чыгыш керек болчу. Биз бисмилла деп келгенде эле ушу жакшы